ынтымак парламенттик фракциясы армян жана башка чет элдик номерлүү унааларды легалдаштыруу маселеси боюнча кечээ жыйын өткөрдү. Анда мамлекеттик органдардын маалыматтары угулду. Бүгүн биз мына ушул багытта студияга фракциянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Албак Төлөбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кечээ күнү мына ушул сиздердин фракция бул багытта маселени карап маалымат укту. Мен башта айтып өткөндөй, президенттин жарлыгы чыкканына бир топ убакыт болду. Эмне иштер болуп атыптыр азыр? Эми мындай. Кыргызстанда 3 түр легалдашпаган оңурундуу машиналар бар. Биринчи түрү бул бардык учеттон чыгып ошол өлкөлөрдөн келип, документи колунда, бирок мамлекет оңурундуу машиналарды каттабагандыгы үчүн жүргөн машиналар. Бул жерден эч бир проблема жок. Муну 10-майга чейин барып уже бүгүн барып легалдаштыра берсеңер болот. 100 000 сомдорду төгөсүңөр, кадимкидей 10-номерди аласыңар. Маселенин баары 10-майдан кийин легалдаштыра турган автомашиналарда болот. Алар буяка запчасть жол менен келишкен. Ар кандай запчасть түрүндө келип, анан буякта жүрүп, алар камакта азыр жанагы стоянкаларда туруп атышат. Белки биринчи категориядагы стоянкада эмес, экинчи категориядагылар стоянкада туруп атат. Президентибизге рахмат, 500 сомдон 100 сомго чейин аны стоянканыкында түшүрүп берди. 100 сомуңарды төлөйсүңөр, анан барып туруп легалдаштырасыңар. Ал эми үчүнчүнүкү болсо, бул такыр жарабай алган запчасть менен келген, алар утилге кете турган. Аны бүгүндөн баштап эле барып эле утилизация кыла берсеңер болот. Анан кээ бир суроолор туулуп атат. Эгер биз үй бүлөбүзгө бере албасак, же сата албасак кандай болот деп. Биз буларды сатуу жөнүндө чечим чыгарган акт берген жокпуз биз. Бул өзүңө колдонулат. Да баласына, аялына, тууганына берүү боюнча азыр өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Анда бир чечимге келебиз деген ойдобуз. Өкмөт анализ кылып биз ошону айтканбыз. Эми 100 000 кымбат, эми ушуда болобу деп атат. Эми элди да түшүнүп кыйын болуп атат албетте. Бирок ошол эле акты ушул көйгөйдү чечүү боюнча биз банктар менен сүйлөшүп атабыз, мамлекеттик банктар боюнча. 1 жылга чейин отсрочка беребизби, бөлүп беребизби, же кредит беребизби, же суда беребизби, аны эми мамлекет өзү айтат го, бирок ушул аракеттерди биз кылып атабыз. Азыр сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Кыргызстанга ошол чет жактан мыйзамсыз кирген унаалардын 3 түрү боюнча деп. Демек, биринчи түрү боюнча маселе жок, калган ошол 2 түрү боюнча демек азыр ызычуу болуп аткан ошондой деп түшүнсөк болот дейм. Ооба, эң негизгиси азыр документи бар оңурундуу, кайсы өлкөнүн машинеси болсун, Россиядан келеби, Армениядан келеби, Япониядан келеби, бардыгы ал документтери болгон нерселер азыр уже легалдаша берет. Уурдалып келгенби, сатылып келгенби, эмне кылып келген иши кылып билбейм. Уурдалган болсо, аны да мамлекет өзү карайт го, таможня органдар бар да. Бирок ошонун баары 10-майдан кийин болот турган иштер. Демек, легалдаштыруунун экинчи этабына кирген ошол автоунаанын ээлери азыртан документ иштерин даярдаш керек экен. Алардын азыр автоунаалары короо жайларында да айып короо. Эми мындай да 10-май бат эле келет. Азыр ошол автоунаалардын автостоянкаларда турган машиналарга барып, анын документтерин алып, куличтарын алып, тигинисин алып, анан барып акчасын төлөп 100 000 сом. Андан кийин анан документтерин алып даярдыгын көрө бериш керек да. Анан сиз айтып өттүңүз жана 100 000 сом баа боюнча дагы бир ар кандай пикирлер болот. Жок, мындай бул акыркы баа. Бул түшпөйт, өйдө да чыкпайт. Бул болду, бул мыйзам сыяктуу. Эми муну өзлөрү элдин 80-90% ушуга макул болушкан. Биз муну жөн эле чыгарган болгон жокпуз да. Жөн ойлонуп отуруп эле ушун 100 000 коюнчу деген жокпуз да. Ынтымак фракциясы бул боюнча жыл башынан бери бир нече жыйындарды өткөрүп атат, акыркысында кечээ өткөрдүк деп өзүңүз айтып атат. Демек, бул октябрга чейин болсо, ага чейин дагы сиздердин фракция бул көзөмөлдөп бир ишке ашышына жардам беретпи? Ар дайым бул көзөмөлдө болот. Бизге жазып турат, 10-майдан кийин кемчиликтер болот, кемчилик иштеген, иш жүргөн жерде болбой койбойт. Ал кемчиликтерди биз өкмөт менен чогуу чечкенге аракет кылып атабыз. Биз улам комиссия менен сүйлөшүп атабыз. Эми биз Кыргыздын душманы эмеспиз да биз. Биз аракет кылып атабыз ошо. Бул сиздин маалыматтарыңыз бир чети ушул автоунаа ээлерине түшүндүрүү жана кошумча маалымат болду деп эсептейбиз. Сизге ыраазычылык билдирип, студияга келип маек бергениңизге. Рахмат.